Ушу соттордо дагы ушу Медербек Асанбекович Сатиевдин дагы ушу акыркы күндөрдө пресс конференцияда ушу сотторго кайрылып аткан адилеттүүлүк эч качан сатылбайт. Элдин баары тең бекеринен сотко кайрылбайт. Ошолор адилеттүүлүк таап кетсин, жүрөктөрү жылып кетсин деген аябай жылуу сөздөрү, аябай жакшы жылуу сезимдери бизге бүгүнкү күнү далил болуп отурат. Себеби бүгүн ушу Москва райондук сотунан биздин Мамакеев Талайдын ушу честь достоинство кадыр-баркка шек келтирүү боюнча соттук отуруму болуп өттү. Ушу соттук отурумду алып баруучу Мама Сабирова, Шин Галина, Рысбекова, Аниса аттуу судьялар бүгүнкү күнү ушу Мамакеев Талайдын үстүнө коюлган доо арызды четке кагып, Москва райондук сотунун чечимин жокко чыгарып берди. Биз бүгүнкү күнү ушу Медербек Асанбековичтин ушу адилеттүүлүк сатылбайт дегени бүгүн чыныгы аябай толкундонуу менен кайрылууга жана ушундай муну белгилеп кетүүгө жүрөгүбүздөн чыккан сүйүнүч болуп турат. Мындан канча бир убакыт мурда, тактап айтканда 2024-жылдын декабрь айында жалган жалаанын негизинде мага прокуратура кылмыш ишин козгоп, ишимди сотко өткөрүштү. Ошол соттук териштирүү өтө оор болду. Мен үчүн эле эмес, менин үй бүлөм үчүн дагы өтө оор болду, оор сынак болду. Ошол соттук териштирүүлөрдүн негизинде биздин Панфилов райондук соту чыныгы далилдердин негизинде чындыкты, адилеттүүлүктү кылдат карап, мыйзамга таянып, мени менен биргеликте адвокаттарымдын ошол фактыларына, менин фактыларыма таянып, ушул адилет чечим чыгарып беришти. Мен бул үчүн абдан ыраазычылыгымды билдиргим келет. Мен үчүн эле эмес, бул жалпы коом үчүн дагы, менин үй бүлөм үчүн, ата эне бир туугандарым үчүн дагы, туугандарым үчүн дагы мындай айтканда аябай эң жакшы чечим болду деп эсептейм. Бул албетте туура чечим, адил чечим болду. Мыйзам үстөмдүгү бар жерде сөзсүз түрдө тартип болот. Жарандардын укугу корголоруна мен ишендим. Өткөндө Московский районунун чечимине мен наразы болуп келдим эле. Калстык бар соттордо калстык бар деп келген. Мына бүгүн өзүм толукундандым. Себеби дегенде менин жазган арызымды жалоба деп коет, эмне деп коет. Ошону бүгүн канааттандырды. Ошого катышкан судья Мама Сабирова, Тамара, Шин, Галина, Рысбекова, Аниса сот айымдарына ыраазычылык билдирем. Себеби ушу акта деп, караны кара деп чечим чыгарды. Урматтуу соттун төрагасы Медербек Асанбекович айткандай, соттор акыйкат үчүн иштегиле дегенде, мына мен бүгүн ушул өзүм кубанып турган күнүм. Ошо рахмат, ыраазычылык.